Кыргызстанда документ алыш үчүн бизде ушундай көйгөй, ушундай татаал, ушундай убактың кетет, ушундай нервиң кетет. Ошондо түшүнөсүң да, ушу документ алып аткандачы биздин жашоо бааланбайт экенинчи. И мне кажется, биздин жашоо өзү Кыргызстанда биз документ алганга эле келгендейбиз да. Документ менен документ журкапчы. Мен кече жакын бир видео чыгардым. Ал жактан аябай көп адамдар жазды. 200 берип документ алгандар, албай аткандар, 4 айдан бери паспорт албай аткандар, бир байке $8,000 жер алыптыр кызыл китеби менен. Кайта документин бүтүрүш үчүн $30,000 кетиптир. Ошол документке чуркаган эле бензин эсептесе 30,000 сом кетиптир. 30,000 сом. Кыргызстанда бир мекемеден документ алыш үчүн ал экинчи мекемеге жөнөтөт, справка алып кел деп. Экинчи мекемеге барасың убактын кетирип. Очередке турасың, жетиштиң, жетишпесең эртеңки калат. Эртең аны алып кайта биринчи мекемеге келсең, ал жакта уже жабык, же болбосо эртеңки күнгө калат. Же очеред. Менде суроо болот, эмне үчүн эжинный база жок? Эжинный база жок, адам жөнүндө информация. Керектүү мекеме ала берет да ошол жактан информация. Ладно, эжинный базанда куралбасак, эмне үчүн биринчи мекеме экинчи мекемеге запрос бере албайт? Баланчаев мага келди документ алганда. Мага ушундай подтверждающий справка керек. Справка, по сути, это информация да, ооба, жок, тура эмес деген. Эмне үчүн запрос бергенде келе албайт? Тиги просто кнопканы басып, ооба, тура эмес. Нет, биз өзүбүз барышыбыз керек да биринчи мекемеден экинчи мекемеге. И очередке туруп, нерв кетирип, вот баары ошол жерден башталат да. Государствого болгон мамилең ошол жерден башталат. Бизде чыгып атпай кече сен азыр WhatsApp-дан бери ачып окуп атышат го. Эмне үчүн бизде информация жок анда? Мен жамандаган жокмун. Адам болгондон кийин жаман жакшыны иргелеп айтат экенсиң. Мен болгон өзүм күйүтүмдү айтып атам. Мен жашоомду документ үчүн бергим келген жок. Биз өз жашоого Кудайды табып, өзүбүздү табып, бир смысл тапканы келип да, биз документке убакытты кетирген үчүн келген жокпуз да. Башка мамлекет ушундай өнүгүп атат. Бул мүмкүн өзү. Упрощенный модернизация, это бул мүмкүн нерсе бул. Мамлекеттер азыр башка чип орнотот. Азыр сознанияны бир компьютерге түшүргөн атат. Ушундай технология менен кетет. Биз неге упрощенный вариант кылбайт ушу документацияны? Кыргызстанды полный оцифровка кылып, ушундай элге бир упрощенный вариантта биздин жашообуз наконец-то бир бааланыш керек да. Кыргыздын жашоосу бааланыш керек да. Биздин убактыбыз, биздин Кудай өзү баалап ушул жашоону берип атат го бизге. Эмне үчүн биздин мамлекет биздин жашообузду баалабайт? Мен бийликти жамандаган жокмун, мен бирөөнү жамандаган жокмун. Мен мага десечи, бир кылым отурсун. Мен болгону сурап жатам. Упрощенный модернизация, реформа кылгыла, адамдын жашоосун бааланган документация упрощенный вариант менен берилиш керек. Бир кичинекей справка үчүн чуркабашыбыз керек, нары, бери. Эгерде мамлекет кыла албаса, анда бизге окшогондорго бергиле анда. Биз полный Кыргызстанды оцифровка кылып чыгайлы. Бизге Госбанк развития бар. Акчасын каяка кетирерин билбеген. Бизге берсин анда ошол жактан. Бекер эмес, карызга берсин. Биз Кыргызстан полный оцифровка кылып чыгайлы. Эдинный база кылайлы, бүт документтерди упрощенный вариант кылайлы, бир модернизация, реформалап чыгайлы. Бизге бергиле анда частыйга. Биз кайта ошол акчаны, Госбанк развития акчаны биз кайта кайтарып берели. Жок. Же мамлекет өзү кылбайт, же биз кылайлы десек бербейт. Варианттарын айтып. Анан айтып чыксаң эле ким күнөөлүү, биз күнөөлүүбүз да. Сен популистсиң, сен ушундай комментарийни жазып калат, сен популистсиң, сен только камерага сүйлөгөнү билесиң. Анан каяка кимге кайрылышым керек анда? Теги укпаса, мамлекет укпаса, бул укпаса, теги укпаса, кимге кайрылышым керек? Единственный вариант, мен только камерага чыгып сүйлөгөнгө единственный вариант калды. Эмне кылышым керек? Комментарий жазгандарга да. Ушундай технология менен өнүгүп кетип атат дүйнө жүзү. Интернетти ачып карап көрдү. Биз до сих пор документти мындай упрощенный вариант кыла албай атабыз да. Только документ.
документке эле өмүрүбүз кете турган болду. Бизнес баштагандарды вообще айтпай эле коеюн алардын положениясын. Алар бир жерден жер алыш үчүн чуть ли билин Кыргызстанды полный кыдырып чыгыш керек да. Мамлекетте бир жерден жер алдым, эки эле вариант болуш керек да, либо курганга болот, либо болбойт деген. Болду да. Зачем бизге мондай тоодой бир документация? Вот мен ошону айткым келип атат. Мен бирөөнүн бийлигин тартып алгым келген жок. Мен просто ушундай бир реформа кылгылачы, адамдын жашоосун багалаган деген. А мамлекеттик кызматкерлердин почему-то документтери бат эле бүтөт да, бири-бирине. Алар билбейм, мне кажется, алар отдельный каста да элденчи, элден башка. Бир тууганы документ жасап калса, бир тууганы жер алып калса, почему-то бат-бат бүтөт да алардыкы. Түшүнбөйсүң. Вопрос сага келгенде башталат да. Ушундай тонна документ, ушундай тонна вопрос ушул жерден башталат да. И сурайт кезинде, где справедливость деп. Же Госбанк развитиядан биз барып акча ала албасак, же Айыл банктан барып акча ала албасак, биз жанагы арзан проценттерин. Нет, почему-то приближенные адамдар. И биз күнөөлүүбүз да кайта эле. Биз. Качан мамлекетте адамдын жашоосу багланганда, мен ойлойм ошондо бир күчтүү нация болот депчи. Бизде жок. Бизде так документ алганда билесиң да, өзүңдүн положенияңды, Кыргыздын положениясын, Кыргыздын акыбалын ошо документ алганда билесиң да. Мен көрүп алып, чын ыйлагым келди, бир чети күлкүм келди, бир чети капа болдум. Ушундай чөгүп кетесиң документ аларга алганда. Даже ишене албай кетесиң да Кыргыз мамлекети өнүгөрүнө. Вот мен ошону айткым келип атат. Дагы бир жолу мен жамандагым келген жок, мен бийлик талашкым келген жок, мен популист болгум келген жок. Мен единственный вариант өзгөрүүгө ушул жакка чыгып сүйлөшүм керек болду.